Андан кийинки учур балдар, бир адам кесел, ооруган адам эгер жуунса, кесели оорусу күчөп кетет. Же мөөнөтү узарып кетет. Андай учурда дагы шариятыбыз таяммум кылганга уруксат берет. Мисалы бир адам катуу ооруп атат, доктор айтты, сен не кылбагын, суу тийгизбегин деди. Колуңа суу тийгизбе, бетиңе суу тийгизсең ооруң күчөйүп кетет деди. Не кылыш керек десе, шариятыбыз андай адамга таяммум кылганга уруксат берет. Таяммум кылганга уруксат берет, ал адам таяммум кылат, жакшы болгонго чейин таяммум кыла берет. Жакшы болор замат таяммум түгөйт эми. Эми гусулга өтөт, тааратка өтөт. Түшүнүңөрбү? Эми ага таяммум кылганга жараксыз таяммум жарабайт. Демек, ооруп калган адам болсо, ага дагы таяммум кылганга уруксат берет. Ошондой эле бир адам ооруп атат балдар. Муздак суу менен тарата алса болбойт. Жылуу суу менен алса болот. Анда ал адамга муздак суу эмес, жылуу суу менен тарата алсын дейт. Эгер жылуу суу када болбосо, таяммум кылынат. Же болбосо ушундай бир жерде суу жылытканга мүмкүнчүлүк жок. Катуу суу ооруп атат. Эгер жылуу суу ысытам десе, мүмкүнчүлүк шарт жок, талаада калды. Андай учурларда дагы ал үзүрлүү болот, ага дагы таяммум кылганга шариятыбыз уруксат берет.